Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Сиздер менен Алтынай. Бүгүн биздин эң сүйүктүү тамактарыбыздын бири фаршированный перец. Өтө даамдуу жана оригинал рецепт менен жасадым. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эң алгач уйдун этин алып, аны мясорубкадан майдалап өткөрүп алабыз. Андан соң сабизди, пиязды, сарымсакты салып, аны дагы мясорубкадан өткөрүп алабыз. Анан күрүчтү таза жууп алып, аны фарштын үстүнө салабыз. Андан соң кинзаны дагы майда туурап алып, үстүнө салабыз. Кызыл мурчту, кара мурчту, тузду салып, фаршты жакшылап аралаштырып алабыз. Фаршыбызды даярдап алган соң, перецтин ичин жакшылап тазалап алып, аны жууп, ичине кошулмабызды салып чыгабыз. Перецтердин ичин фарш менен толтуруп чыктык. Андан соң шорпобузду даярдап алабыз. Кызып турган казанга майды куюп, майыбыз кызыган соң пиязды салып, жакшылап кызарта кууруп алабыз. Пиязды кыпкызыл кылып кууруп алган соң, үстүнө фаршты салып, кууруп алабыз. Фарштын үстүнө бир аз тузду салып, дагы кууруйбуз. Анан фаршты кууруп алган соң, үстүнө сабизди, перецти салып, кууруйбуз. Андан соң картошканы салып кууруйбуз. Томат пастасын салып, дагы жакшылап кууруп алабыз. Кинзаны салып, бир аз аралаштырып алып, үстүнө сууну куюп алабыз. Сууну куюп алган соң, кызыл мурчту, кара мурчту, тузду салып, аралаштырып алып, перецтерибизди салып чыгабыз. Андан соң казандын крышкасын жаап, орточо отто 40-50 минутта дымдап бышырабыз. Биздин өтө даамдуу, көрктүү, витаминдүү фаршталган перецтерибиз даяр болду. Менин видеом сиздерге пайдалуу болгон болсо, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетиңиздер. Тамагыңыздар таттуу болсун.